Hey, çınыңды айтшы. Сал менден айлын, оростын айлын тонапсың. Қанжыңа қанша жылқы кетті? Алғаным рас. Жашыруымды алам. Ушундай талаш тартыш бу атам заман адам пайда болгондон баштап эле талаш тартыш башталган. Кыргыздарда мамлекет түзүлө электе дагы талаш тартыштар болгон. Ошолордо дагы казы бийлер болгон. Бирок казы бийлерге чейин талаш тартыштарды элден мурун хандар чечип койгон. Болуштар да чечкен. Манаптар да чечкен. Авириң менен жүр деген акылыбызды укпай. Бүткүл урубузду жумура журтка шерменде кылдың. Ава. Ага. Моментип бүт тууган урук чогулуп алып, бала чакага сиздейдин таалими жукпасын деп адам катарынан чыгарган отурабыз. Түркестанда генерал-губернатор болгон. Сотторго карабай эле акыйкат болуш солушумду карабай туруп эле генерал-губернатор өзү эле чечип койгон. Кайгы муңдун айынан көздөрүн чел басып, карайлаган эл алдыңа келип отурат. Oluş! Bir demede varsa gör, Kuday жалгасын өзүңдү. Қалайык жұртым? Мен сілердің өтініш көрдіктім. Мен маған рұқсат берсеңер, жандаралы мен сүйлешіп көрейін. Азырынша барыңар тарағыла. Революция болуп Совет убагы келип орношуп атпайбы? Пишпекте мисалы 17-жылы уже ноябрда сот судебный секция деген түзүлүп калган Пишпекте. Анан жайлоо соттору деген болгон. Мисалы дароо эле казы бийлерден мына советтик сотторго өтүп кеткен эмес да. Сакалыңызды булгап алдыңыз аксакал. Sen katı meni sakalım azılda. Maldan meniki. Emine kısam özüm bilem. Yok közüme görünbek. Elдің малын бүлдірдіңіз. Biz аға жол бербейміз. Құлаққа тартылдыңыз. Бүтім ушундай. Бердалы, қолдаш, қана, айдап жөнө көрі. Бұл сот системасы өзі тетиги иримдерден, гректерден башталып келаткан система. Анан бирок ошону момундай соттун өзүнүн ережесин момундай стадияларга бөлүп карашты. 1864-жылы Орус империясынын соттук реформа жөнүндө чоң мыйзамы чыккан. Ошондон башталат да, мисалы сот эмесинин реформасынын башталышы Россиядан башталат. Судебное заседание Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Киргизской ССР по рассмотрению дела. Анан 24-жылдарда биринчи сот системасы бизде уюшулган. Ал деле Россия Федерациясынын системасында киргенбиз. Ошол эле баягы областтык, республикалык сот болгон, автономдук областтык сот болгон. Анан биздики 36-жылы көз карандысыз баягы өзүнчө союздук республика болуп бөлүнүп чыккандан кийин башка системага өткөнбүз. Себеби соттук түзүлүш өзүбүздүкү болгон, бирок борбордон берилген системасы. Калган баары бээрден иштелип чыгылган. Анан 36-жылдан баштап бизде сот системасы ошо конституциянын принцибинде иштей баштаган. Группа народного контроля выносит на рассмотрение нашего товарищеского суда дела о хищении социалистической собственности следующими работниками. Элдер менен жакын байланышта болуш үчүн кылмыштарды жеринен кароону талап койчу. Граждандык иштерде эле, граждандык эмес иштерде эле, уголовдук иштерде эле ошол тарбиялык маанисин элге жеткиргиле дечү. Руководствуясь статьей 18 положения о товарищеских судах, Товарищеский суд при этом производстве выносит следующее решение. Сот системасын өзгөртүүлөр жаңы конституция кабыл алынгандан кийин башталды да. Конституция боюнча сот бийлиги өзүнчө бийлик бөлүнүп, ошол соттун системасы, башка сот түзүмү аныкталып, кандай соттор болот, алар кандай иштерди кандай тартипте карайт, ошол биринчи биздин конституцияда аныкталган да. Ошол конституция кабыл алынгандан кийин соттук тутумга өзгөртүүлөрдү киргизүү, сот реформасын жүргүзүү иштери башталган. Бир топ эле жаңылыктар болду албетте. Мисалы үчүн сот процессинде тараптардын тең укуктуулугу деген түшүнүк бар. Сот процесси атаандаштык таризде жүргүзүлүш керек деген принцип бар. Ушунун баары ошол сот реформасынын жүрүшүндө ордоруна коюлуп, жаңы жазык процесстик кодекс, жаңы жарандык процесстик кодекстер кабыл алынып,
жогорку сот жана жергиликтүү соттор жөнүндө мыйзам кабыл алынды, судьялардын статусу жөнүндөгү конституциялык мыйзам кабыл алынды. Ушулар кабыл алып, анан ошо реформа иштеп жүрө баштады да. Биз ошол кезде Советтер Союзуна кирген республикалардан алгачкылардан болуп бул ишти баштаганбыз да. Биз ушундай чечимге келдик. Рахмат келгениңиздерге. Сот отуруму жабык. Реформанын жүрүшүндө кайраны оңдоого туура келип, бир топ иштер жүрүп атты. Эң биринчи кадам бул соттордун көз карандысыздыгын орнотуу болчу да. Өзүнчө бийлик катары. Мурда советтик системада соттор бул укук коргоо органдарынын катарына кирүүчү. Өзүнчө бийлик бутагы деп аталчу эмес. Анан конституция кабыл алынганда бийлик 3 бутакка бөлүндү демократиялык принципинен турабы. Мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги, сот бийлиги болуп. Анан сот бийлиги өзүнчө бийликтин мамлекеттик бийликтин бир бутагы болуп аткандан кийин ошол өзү сотторду ошол тиешелүү орунга көтөрүү маселеси келип чыкканда, эң биринчи максат ошол болду. Өзүнчө бийлик катары сот органдарын калыптандыруу. Эми бул эми башка маселе, бул кандай деңгээлде ишке ашты. Бирок ушул максат боюнча сотторду реформалоо жүргүзүлүп келатат да. Азыр деле бүттү деп айта албайбыз мына. Азыр деле соттук реформа боюнча мына акыркы жылдары деле канча мыйзамдар кабыл алынды. Ал түгүл процессуалдык мыйзамдар жаңадан кабыл алынды. Жарандык процесс мына жаңа ишке кирди. Эми 19 жылдан баштап жазык процесстик кодекс ишке кире баштайт. Реформа бул бүткөн жок, уланып эле келатат. Негизинен өлкөдө жүрүп жаткан сот реформаны мамлекет колдоп келатат. Биз көп эле жакшы колдоону көрүп атабыз. Мисалы 2013 жылы сот системанын бюджети 284 миллионду түзсө, ал эми 2017 жылга 1 миллиард 346 миллион сом болду. Мындан тышкары абдан чоң көңүл бурулуп атат. Сот адилеттигин жүзөгө ашырууда бардык шарттарды түзүү. Мына жогорку соттагы ушул учурдагы жакшы өзүнүн статусуна ылайык имаратка көчүп келишүү дагы, бери дагы биздин бир топ шарттарыбыз жакшырды. Эгер мурунку имаратта 3 эле соттук отурумдун залы болсо, учурда 6 соттук отурумдун залы бар бул имаратта. Демек, бирдей эле 6 соттук процесс өтө алат. Чоңгал райондук сотунун имараты 2016 жылы жаңы здание курулганда, бул биринчи проектный эме болот, здание, имарат болот да. Чоңалайда мурдагы имараты кулайын деп калган имарат болчу. Анын ордуна ал бузулду, эмесине чейин, фундаментине чейин, пайдубалына чейин бузулуп, анан жаңы имарат салынды. 16 жылы май айында барып анын ачылышын өткөрүп келдик. Мындан тышкары Ош шаардык соту дагы жаңы имарат болсо курулуп атат Чаткалда. Буйруса бул деген 18 жылдын жайына барып толук бүтөт. Мамлекеттик максаттуу программада айтып атат, 2018 жылдарга мамлекеттин бюджетинен 2% деп көрсөтүлгөн, бирок ошого биз учурда жете албай атабыз. Демек, кийинки дагы азыр иштеп аткан мамлекеттик максаттуу программага ошону киргизиш керек. Негизинен 2%ке жетсек, бул деген көп жактан көз карандысы болот элек. Биз деген көптөгөн имараттарды курат элек. Мындан тышкары ушул маяналарды көтөрүү боюнча дагы маселелер дагы чечилип калат эле. Буга да абдан чоң көңүл буруш керек. Себеби сот системада иштеген аппарат кызматкерлерин алсак, маяналары кылып аткан, жасап аткан жумушуна караганда өтө төмөн эле. 21 октябрь 2017 жылы ушу сот система үчүн чоң маанилүү бир иш-чара болду. Юдахина көчөдө сотко тиешелүү жери бар эле, мамлекеттин жери. Ошол жерге өлкө башчыбыз Алмазбек Атамбаевдин катышуусу менен биз 2 турак жайдын пайдубалын
түптөгөнгө капсула салынды. Бул деген Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн тарыхында биринчи жолу болуп аткан окуя. Негизинен мыйзам боюнча дагы сот системанын өзүнчө бир социалдык ушундай эмелери, кепилдиктери болуш керек. Бизде атайын бала бакчаларыбыз деле жок, үйлөр дагы жок эле, турак жайга муктаж болгондор көп. Демек ушул биздин Чүй регионунда ушул турак жайлар 171 квартира пландаштырылып атат курууга. Бир топ ушу турак жай маселелери чечилет деген үмүттөбүз. Соттун ар бир судьянын ишин баалоо. Саламатсыздарбы? Отуруңуздар. Буйрук чыгарылган квартал сайын ар бир судьяны канча иш карады, кандай карады, анын сапаты күчүндө калдыбы, өзгөрүлдүбү же бузулдубу, бузулса эмне себеп менен. Демек бузулган себептерин изилдейбиз дагы, эмне үчүн же судья мыйзамды туура пайдаланбай атабы, колдонбой атабы. Ушул бардык себептерин изилдеп, жыйынтыктап, ушул маселелер боюнча ар бир судья менен сүйлөшөбүз. Соттордун автоматташтырылган информациялык системасы. Бул сөзсүз түрдө убакытты экономия кылат биринчиден. Экинчиден баягы мындай кагаз жүзүндө кылынчу иштерди жеңилдетет да. Электрондук сот өндүрүшү боюнча донорлор менен дагы бир багытта иштеп атабыз. Ушул эң артыкчылык деп койгонбуз бул маселени бизге. Себеби башка мамлекеттерге барып тажрыйбасын карап келдик. Көбү канча жыл мурун эле заманбап технологияны сот системага да колдонууга өтүшкөн экен. Биз дагы мындай үмүтүбүз чоң. Жакын арада эле киргизели деп атабыз бул системаны. Программа боюнча азыр иштеп атышат. Бул деген эмне? Үйдө отуруп эле дуарызды берип койсо болот. Сотко кайрылуу. Есть главное вот ресоциализация виновного лица. То есть это его возврат в общество. Азыр институт наставничества деп атабыз. Эми бул абдан керектүү нерсе. Судьялык тажрыйба жетишпейт. Көпчүлүгү судья болуп иштебегендер. Иш көп да, мисалы уголовный иштери да бар, граждандык иштери бар, административный иштери да бар. Арестке алып келгенде тигилерди караш керек. Ошонун баарын регулировать этиш үчүн алар иштерин өздөрү график түзүш керек. Ошону да билиш керек. Анткени срок мөөнөттөр бар иштер. Кээ бир иштерди 1 айдын ичинде караш керек, кээ бир иштерди 2 айдын ичинде караш керек. 2 айдан ашык срок жок райондук соттордо. Ошонун ичинде карап өтүш керек. Аны үчүн иштер түшө берет, башкарма бере берет. Ошонун баарын тартиби менен бөлүп дайындаш керек. Муну үйрөтүш керек аларга. Отурганда уверен отурасыз, мындай кылып. Кече жакында эле насаатчылар менен анан берки судьялар менен дагы жолугушуу болуп талкуулоо болду. Өтө бийик пикирди айтышты. Бул керектүүлүгүн айтты. Мындан ары дагы бул ишти улантыш керек деген ойлор ой алмашуу болду. Азыр мыйзам менен сот адилеттигинин жогорку мектеби болуп калды да, статусу дагы жогорулады. Анан азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, биринчи бүтүрүүчүлөргө сертификат тапшырдык. Азыр бул окуу ордунан окуудан өтүп, мыйзам талабына ылайык азыр судья болуш үчүн сөзсүз сертификат болуш керек. Окуудан өттү деген. Анткени окуудан өткөрүп, анын билиминин деңгээли кандай экендигин, ошол судьялык кызматка жарайбы, ошол жагын баарын карап көрүп туруп, анан кийин судьялык кызматка биз көрсөтүшүбүз керек да. Ошонун натыйжасында мына бүгүн 40 бүтүрүүчүгө сертификаттарды тапшырдык. Менимче бул мектеп өзүнө тагылган милдеттерди тиешелүү түрдө аткарып жатат деп ойлойм. Коррупция деген кылмыш кодекске киргизилген, бирок ошол статьялар иштебей жүргөндө көп жылдар бери. Коррупцияга каршы деген мыйзам чыккан. Мыйзамдан дагы кийин өзүнчө указ чыккан. Баягы органдардын бардыгына ошого иштөөгө деп өзүнчө орган ачылган, АКС деген. Ошондон баштап могу коррупционный иштер сотторго да түшө баштады. Паракоорчулуктун иштери көбөйдү. Соттук коллегиянын курамы жарыяланат. Силердин ишиңер Бишкек шаардык сотунун жазык иштер боюнча соттук коллегиясы таралган. Коллегиянын курамында соттор Мамбеталы, Челеков, Исекеев. Соттук отурумда мурда ушунча жылдан бери өзүбүз сот болуп, соттордун ишин караган эмеспиз.
эми ушу былтыры 2-3 жылдан бери биз өзүбүздүн мурдагы коллегаларыбыз ушул сот системадан кылмыш жолуна тартылып кыралып турган иштер болуп калды. Бурда андай иштер каралган эмес. Мындай иштерди караганга бир жактан аябай жоопкерчиликтүү, экинчи жактан оор деле болот деп атсалган.